Биз менен келе жаткан майрамдарыңыздар менен ардактуу мекендештер, орозо күндөрүнүн аяктаганына 70 күн болгондон кийин сөзсүз түрдө Курман айт майрамы майрамдалат. Айт намазынан кийин мекендештер бири-бирине барып, мусулмандар куттуктоо сөздөрүн айтышат эмеспи? Анан сөзсүз түрдө курмандыкка чалуу дагы каралган. 1-сентябрь Курман айт майрамы. Ушул боюнча биз кененирээк сүйлөшөлү деп студиябызга Султан Али Гапуров, Кыргызстан дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн адиси. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен биздин студияга кош келиңиз. Келе жаткан майрамдарыңыз менен. Рахмат. Мусулман баласында саналуу гана майрам бар эмеспи? Саналуу майрамдардын катары Ороз айт жана Курман айт майрамдары менен толукталат. Алгач ушул курмандык деген сөздүн маанисине токтолуп берсеңиз. Рахмат. Бул курмандык деген араб сөзүнөн алынган, курб деген бул жакындык дегенди билдирет. Албетте биздин ушул Курман айт майрамы дагы ушул жакындык деген мааниден келип чыккан. Жакындык болгондо бул кимге жакындык? Бул Алла Таалага жакындоо. Ошо курбандык чалуу менен, ошо жандык союу менен Кудайга жакындоо деген маанидеги сөз болуп эсептелет. Сиз айткандай, албетте мусулмандар үчүн эң ыйык эки майрам бар бул. Бири Рамазан айт болсо, экинчиси бул Курбан айт. Эми мына 1-сентябрда боло турган Курман айттын союлуучу малдары, ушу эрежелерине токтоло кетсеңиз. Албетте, бул улук күндөр, биз жашап турган күндөр. Бул күндөрдө ошо мусулмандар Курбан айт майрамын майрамдоо менен бирге бул бир жагы токчулуктун, бир жагы досчулуктун, дагы бир жагы теңдиктин символу болгон бул Курбан айт күнү ошо курбандык чалуулар болот. Курбандык чалып, мал союп, курбандык чалуу ошо колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар. Мындайча айтканда, зекет берүүгө мүмкүнчүлүгү бар мусулман акылы бар кишиге курбандык чалып, мал союу дагы важип болуп калат. Важип деген бул милдеттүү иш болуп калат. Ал эми кайсы киши зекет важип болгон киши десе, ошо 40 кою бар, же болбосо 30 уyu бар, же болбосо 85 грамм алтындын баасындагы акчасы бар, дайыма бирдей тура турган. Ал деген бүгүнкү күндөгү биздин алтындын баасы менен биздин алымдар кеңеши ушундай чечим чыгарган, муфтияттан фатва бар. 117 000 сом акчасы жыл айланганча турса сакталып, ошол киши ошол Курбан айт күндөрүндө курбандык чалууга милдеттүү. Ал эми башка кишилер, анча мүмкүнчүлүгү жок кишилер дагы курбандык чаламын десе, ал сооп иш болот, аябай жакшы иш болот. Айтсаңыз, жанагы сумманы биз акчалай турда эсептешибиз керекпи, же ошол үй мүлкү деле кошулуп кире береби, автоунаасы кире береби? Жок, бул күндөлүк керектелүүчү нерселерден сырткары. Күндөлүк мисал үчүн автоунааңыз болобу, же болбосо жашап аткан үйүңүз болобу, бул кирбейт. Бул сакталып турган, ошо 117 000 сом сакталып турган акча болуш керек. Ошо 1 жыл айланыш керек. Же болбосо 40 коюңуз болсо, ошо 1 жыл айланганча ошо 40 койдун саны азайбай турган болсо, ошондо ал кишиге зекет, ошо малыдан зекет берүү важип, фарз болот. Ал эми ошондой мүмкүнчүлүгү бар бул деген бай кишиге курбандык чалуу дагы милдеттүү болуп эсептелет. Биргелешип баягы курбандык чалуу жолу кандай? Ооба, биргелешип курбандык чалуу деген маселе биздин шариятыбызда каралган. Бул нерсе төө менен уйду сойгондо 7 киши биригип, ошо бир төөнүн баасы канча болсо, 7 киши бөлүп төлөп, ошо 7 кишинин атынан бир төөнү, же болбосо бир уйду курбандыкка чалса болот. Ал эми кой менен эчкини бир киши бирөөнү гана курбандык чала алат. Курман айт майрамында баягы биринчи намазды окугандан кийин курмандык чалуу керекпи, же ага чейин ошондо шарттарын айтып берсеңиз? Албетте, курбандык чалуунун шарттары сөзсүз түрдө ошо курбандыкка чалына турган мал шарият көрсөткөн жаштын курагында болуусу милдеттүү болот. Мисалы төө боло турган болсо 5 жаштан өйдө болуш керек, уй боло турган болсо 2 жаштан өйдө болуш керек, кой же эчки болчу болсо 1 жашка толгон болуш керек. Бул шарт сөзсүз каралыш керек. Анан ошо дене мүчөлүндө кемчилиги болбош керек, жанагы курбандыкка союла турган малдардын. Андан кийин ошо курбандыкка союла турган малдар
сөзсүз түрдө айт намазы окулгандан кийин мууздалыш керек. Эгер айт намазы окулганга чейин мууздап коюп кетейин, келгенче эт бышып турсун деген болсо, анда ал курбандык өтпөй калат. Мүмкүн ошол 1-сентябрь күнү эртең менен болушу да мүмкүн. Бирок бизде атайын белгиленген убакыттагы айт намазы окулуп бүткөнгө чейин союлса, эртең менен болсо деле ал курбандык өтпөй калат. Жөн эле мындай ихсан, жакшылыкка гана болуп калат, бирок курбандык өтпөй калат. Ошон үчүн курбандык чалуучу кишилерге албетте бул эң негизги маалымат, курбан айт намазы окулуп бүткөндөн кийин мал мууздалыш керек. Таратуу жолдору кандай? Таратуу жолдоруну албетте бул шариятта ушундай каралган, бирок милдеттүү эмес. Ушундай болсо жакшы болот. Ошо союлган малдын 3кө бөлүп, ошонун бир бөлүгүн тууган уру, кол кошуналар менен бышырып жешсин. Дагы бир бөлүгүн муктаж үй бүлөлөргө, жетим жесирлерге, ошо этке муктаж болгон мусулмандарга таратып берсин. Калган дагы бир бөлүгүн өзү үй бүлөсү менен кийин дагы пайдаланса болот деп айтылат. Бирок бул милдеттүү эмес. Эгер кээ бир мүмкүнчүлүгү бар кишилер ошону 3кө бөлүп, анын дагы жарымын үйүнө алып калганга анчалык муктаж эмес болсо, ошонун баарыны таратып берсе деле болот, баарыны бышырып берсе деле болот. Же өзү муктаж болуп турган болсо, курбандык чалып, дагы этке муктаж болуп турган болсо, баарын үйүндө алып калса деле болот. Ал милдеттүү түрдө эмес, бирок ошо 3кө бөлүнгөнү жакшы болот. Курман айтта баягы курмандык чалуу менен деги эле жыл айланткан башка мезгилдерде курмандык чалуунун дагы жолдору каралганбы шариятта? Албетте, бул өзү жандык союп, кан чыгарып, жандык союу бул өзү негизи мындай айтылганда курбандык деп. Анан курбандыктын башка дагы түрлөрү бар. Жөн эле нафил курбандыктар, мисалы үчүн бир конок келсе, Кудайдын жолунда бир кан чыгарып, ошо конокту сыйлап коюу. Же болбосо башка убакыттарда деле бир мал союп, жетим жесирлерге таркатып коюу, бул деле сооптуу иш. Ал эми назыр курбандык деген маселе бар шариятта. Бул назыр курбандык деген бул бир нерсени Кудай бере турган, тагдырга байланган шартта мал соем деп эгер сөз айтылган болсо, ал назыр курбандык болот. Мисалы, Кудай Таалам мага ылайык көрүп бир машина алганымда, мен бир кой соет элем деп ниеттенсе, ошону шарт кылса, Кудай Таалам ал кишиге ошол машинеге ылайык көрүп, машинени насип кылган күнү, ал кишиге ошо жанагы айтылган койду союшка важип болуп калат да, милдеттүү болуп калат. Бирок назыр курбандык деген маселеде ошо назыр кылып аткан киши ал курбандыктын этинен жей албайт. Ал эми мына бул курбан айттагы курбандыкта курбандыкты сойгон киши өзү дагы этинен пайдаланса болот. Бирок назыр курбандыктын шарты ошол, назыр кылып аткан, өзүнүн атынан союп аткан киши ошол эттен жегенге мүмкүн эмес. 1-сентябрда айт намазы борбор шаарыбызда саат канчаларда? 1-сентябрь күнү 6:15-тен баштап бизде атайын кутбалар, атайын куттуктоолор, ошо айтка байланышкан шариаттык маселелер айтылып баштайт. 6:15-тен баштап 7:30-га чейин, 7:30-да айт намазы башталат. Мына Бишкек шаарындагы эски аянтта. Анан жанагы сөзүңүзгө кайтып келсек, курмандык чалуунун башка учурдагы себептери деп анан түлөө деп өткөрүп келет. Бул дагы ошол курмандыкка киреби? Ден соолугуна байланыштуу. Түлөө деген дагы бул сооптуу курбандыктардан, бирок ал милдеттүү түрдөгү курбандык эмес. Түлөө өткөрүү, бирок өткөрүп, ошо жандык союп, кан чыгарып, ошо муктаждарга, жакындарына, тууган туушкандарына ошонун этинен жедирип сыйлаган, албетте бул дагы сооптуу, жакшы. Бул учурда түлөө берип аткан адам өзү дагы эттен Жок, түлөө берип аткан адам өзү дагы эттен жей берет. Бул назыр курбандык деген маселеде түлөө берип аткан эми бул өзүнүн мындай жанынын амандыгына ыраазы болуп берилет да бул нерсе сооп жолунда. Ал эми бул биздин назыр курбандык деген нерсе, бул нерсе шартталат. 1 жыл мурда айтылабы, 10 жыл мурда айтылабы, мен Кудай буйруп Бишкектен бир могул жаңы салынып аткан бир жакшы квартира алып калганымда, анан мен бир кой союп берет элем Кудайдын жолуга деген шарттар алдынан шарт болуш шартта. Ошол шарт аткарылганда, анан жанагы назыр курбандыкты союу милдеттүү болуп калат. Жакшы экен, Ниет кылып койсоңуз. Ниет кылып койсок, биз дагы кой союп беребиз деп убада берип койсок болот экен. Сизге эркин микрофон берели. Рахмат. Мен ошо учурдан пайдаланып
сіздерге ыраазычылык айтабыз. Ушундай жакшы күндөрдө мына мүмкүнчүлүк берип, жалпы мусулмандарга ушу ыйык Курман айттын шарттары жөнүндө маалымат алууга шарт түзүп берип жатасыздар. Жалпы жамаатыңыздарга рахмат. Андан сырткары мына астыбызга келаткан кош майрамдар жалпы Кыргызстан элине Азирети муфтийибиз Максат Ажы Токтомушевдин атынан жана ал киши баштаган, башкарган жалпы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын атынан жалпы Кыргызстан мусулмандарыны ушу астыбызда келе жаткан ыйык Курман айт майрамы менен чын ыкласыбыздан куттуктайбыз. Элибизде дайыма ушу майрам болсун, жакшылык болсун, тынчылык болсун. Ушу куттуу күндөрдө союлуп аткан курбандыктардын шарапатыдан, ушулардын себебинен Аллах Таалам биздин мамлекетибизге, элибизге жакшылыктарды, тынчылыктарды ар бир мусулмандын үй бүлөсүндө бактылуулук жана күлкүнү Аллахым өзү насип кылган болсун деп Кудайдан тилейбиз. Барыңыздарды айт намазга келип, айт намаз окууга чакырабыз. Кудай буйурса эртең Арафа күнү эрте мененден баштап ушу айт намазынын Курбан айттын дагы бир жакшы тартиби, ар бир намаздан кийин бизде такбирлер айтылып баштайт. Бул нерсе эртең баамдат намазынан башталат. Бардык мусулмандар ошо айт фарз намазынан кийин ошо такбирлерди айтып барыш жакшы болот. Ал эми курбандыкты 1 сентябрь күнү чала албай калып аткан кишилер болсо, 2 сентябрь күнү чалсаңыздар деле болот. Ал күндө жетишпей калып атсаңыздар 3 сентябрь күнү асыр намаз убагына чейин чалсаңыздар, ошо курбандыгыңыздар өзүнүн ордунда чалынган курбандык болуп эсептелет. Баарыңыздарга жаркын маанай, жакшы келечек каалайм. Айтыңыздар маариф болсун. Сиздин да айтыңыз маариф болсун. Сизге дагы ааруулук каалайбыз. Рахмат. Келе жаткан майрамыңыз менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде таңкы конокто Султанали Гапуров, Кыргызстан дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн адиси болду.